Борбор Азия жана Чыгыш Европа өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстан энелердин өлүмүнүн саны боюнча 2-нчи орунда турат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ыкчам маалыматында жыл башынан берки 7 айда 38 эне төрөткө байланыштуу көз жумган. Ал эми 2019-жылы 95 балдар үйлөрүнө, дагы 94 ымыркай төрөт үйлөрүнө ташталган. Энелердин өлүмүнүн жана балдардын ташталышынын себебинин бири каалоосуз бойго бүтүү экендигин адистер айтышат. Кыргызстанда жылына 160 миңге жакын ымыркай төрөлөт. Бул бир күндө болжол менен 430 бала төрөлөт дегенди билдирет. Бир бөлүгү күтүлбөгөн же кокусунан бойго бүткөндөр болушу ыктымал. Күтүлбөгөн балдардын статистикасын бойдон алдырылгандардын саны менен эсептөөгө болот. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматында бир жылда 20 миңден ашык аборт жасалат. Ал эми расмий эмес маалыматтарда бул сан 2 эсеге көп. Аборттун саны биз так айта албайбыз. Биринчиден, өзүңөр билесиңер, аборт көбүнчө частный клиникага показательдери кирбей калат кээ бир учурда. Медикаментозный аборт дейт, дары менен боюнан түшүрүү деген жол бар. Мурункудай абортту инструментально, кюритаж деген аны жок кылганбыз, потому что бул деген травматичный вид аборта деп коебуз. Андай жок. Бойдон алдыруу же аборт пландалбаган бойго бүтүүнүн кесепети деп адистер кес айтышат. Бойдон алдыруунун терс натыйжалары көп. Эң аянычтуусу аялдын репродуктивдүү саламаттыгынын бузулушуна жана өлүмгө алып келет. Каалабаган же күтүүсүз бойдон алдыруунун алдын алуунун жолу бойго бүтүрбөөчү каражаттарды колдонуу. Ар бир адам бойго бүтүрүү каражаты менен байланышат. Ошон үчүн азыркы учурда туура билим алуу бул тарапта абдан маанилүү болуп саналат. Бул боюнча медициналык кызматкерлер болобу же башка массалык маалымат булактар болсо дагы эффективдүү, жөнөкөй, натыйжалуу маалымат алыш керек да. Анан биз ошо инсандарга айтып кетебиз, ар бир жарандарга эрте башташ керек. Бул кеч болбош керек, чоңойгон учурда эмес, өспүрүмдөн баштап көрсөтүш керек да. Контрацепция бойго болтурбоочу каражат. Дүйнөдө анын 50дөй түрү колдонулат. Кыргызстанда бир канча ыкмасы пайдаланылат. Гормональные контрацепции, это то есть оральные контрацептивы, это таблетки. Биринчиси гормоналдык контрацепция каражаттары, булар таблеткалар. Муну күнүнө бир жолу бир убакытта ичүү керек. Айыз циклын көзөмөлдөөгө жана жөнгө салууга жардам берет. Карасаңыз, бул жерде жалаң ак таблеткалар. Мында бир гормон бар, 2 түс болсо 2 гормон. Дарыгер аялды карап, андан кийин абалына жараша таблетканын түрүн жазат. Мисалга, бул кочкул түстөгү таблетка темир. Өлкөдө аялдардын 45% аз кандуулук менен жабыркайт. Айыз келген учурда аял көп кан жоготот. Бул таблетка кандагы темирдин ордун толтурууга жардам берет. Дарын ичүүдө абдан так болуу кажет. Гормоналдык таблетка узак убакыт ичилет. Алгачкы 2 айда организм адаптация болгучу өзгөрүүлөр болушу ыктымал, бирок кийин калууна келет. Ал эми бул жалгыз таблетка экстрендик, ал зордук болгондо 3 күнгө чейин ичилет. Андан кийин жардам болбойт. Дагы бир ыкма укол 3 айда бир алып турат. Мурда жайлоого чыккан аялдарга сунушталчу. Ошондой эле контрацептик пластир да пайда болду. Аны денеге чаптайт жана 1 айга чейин жарактуу. Механикалык түрү бул презервативдер. Каалоосуз бойго бүтүүдөн эле эмес, жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялардан да натыйжалуу коргойт. Аялдар үчүн да, эркектер үчүн да бар. Кыргызстанда бойго болтурбоонун аялдар эң көп колдонгон ыкмасы спираль. Анында бир канча түрү бар. Натыйжалуулугу жогору. Жакшы салынса 10 жылга чейин алмаштырбай жүрө алышат. Бирок ал бөйрөк жана инфекциялык оорусу барларга сунушталбайт. Дарыгерлер белгилегендей, контрацепциянын дүйнөдө эң көп тараган түрү таблеткалар. Анын баасы кымбатыраак. Кыргызстанда болсо арзан жана жеткиликтүүлүгү үчүн спираль ыкмасы көп колдонулат. Ошондо да репродуктивдүү курактагы аялдардын 16% гана бойго болтурбоочу каражаттарды пайдаланышат. Калгандары төрөөгө же бойдон алдырууга аргасыз болушат. 2015 жылга чейин эл аралык саламаттык сактоо уюмдары Кыргызстандын калкына контрацепциялык каражаттарды гуманитардык жардам катары берип, ал аялуу катмарга акысыз таратылчу. 6 жылдан бери өкмөт маселени чечүүнү өз мойнуна алган. 2021 жылда дагы 5 миллион 200 миң сом бөлүп берип атат. Ошого бөлүндү, бирок ошо закупка кылып атабыз. Контрацептивдик каражатка биз баарына бүт аялдарды обеспечивать кылабыз деп эме берген жокпуз. Биз хотя бы социально уязвимый аялдарды ошолорго обеспечение кылсак деп мындай санаганда көп эле акча кетет экен да. Кичинекей эле мындай аялдардын санына эле жетет экен да. А бизде мындай муктаж болгон аялдар көп эле экен. Ушул үй бүлөнү пландаштыруу маселесине $1 салым кошсок, $6
экономия кылса болот экен да, ошол бюджеттен. Себеби ошол үй бүлөнү пландаштырганда каалабаган кош бойлук болбойт. Балдарды таштап кетүү болбойт, энелердин өлүмү болбойт, аборт болбойт. Ошондуктан баягы өкмөткө оорчулук болбойт да, ошонун баарын баягы өткөрүш үчүн. Ошондуктан бул негизги өкмөттүн эң негизги маселеси болуп, ушул үй бүлөнү пландаштыруу, каалаган кош бойлуктан балдарды төрөө жана ошондой эле аялдарга ошо бойго болтурбоочу каражаттарды камсыз кылуу деген бул чоң улуттук программа болуш керек. Өлкөдө төрөт жашындагы же тукум улоого жарактуу аялдардын саны 1,5 миллион. Алардын 28% жаштар. Дал ушул 28 жашка чейинки куракта көпчүлүк кыздар үй бүлө курушат. Ар бир бала каалаган кош бойлуктан төрөлүш керек. Кокустуктан болбош керек да. Ошон үчүн ар бир бала каалаган кош бойлуктан болуш үчүн ошол үй бүлө биргелешип ошол маселени чечип, бир балабыз төрөлгөндөн кийин кичине сен 2,5 жыл эс ал, андан кийинкисин төрөйлү деген маселени чогуу чечип, анан баягы сактануу жолдорун чогуу бирге чечиш керек. Бирок тилекке каршы бул нерсенин баарын тең аялдардын мойнуна жүктөлгөндө, ошондуктан үй бүлөдөн ошо каражат бөлүү, ошол каражаттарга сатып алганга үй бүлөнүн баягы финансы өзүнүн акчасынан бөлүнүү деген маселе эч качан көтөрүлбөйт үй бүлөдө. Планирование семьи – это очень широкий вопрос. Үй бүлөнү пландаштыруу абдан чоң тема. Айрымдар үй бүлөнү пландаштыруу десе эле төрөттү токтотуу деп ойлошу мүмкүн. Андай эмес. Үй бүлөнү пландаштыруу аял эркек балдардын саны каалаган учурда балалуу болууга укук алуу. Ал медициналык маселелер менен эле эмес, социалдык, экономикалык маселелер менен да коштолот. Үй бүлөнү пландаштыруу өспүрүм курактан башталышы керек. Ар бир кыз бала келечекте күчтүү, саламаттыгы чың үй бүлө түзүү деген эмне экенин билиши керек. Эксперттердин пикиринде абалды үй бүлөнү пландаштыруу жана аял менен эркектин репродуктивдүү саламаттыгын сактоо маселеси менен чечүүгө болот. Үй бүлөнү пландоо маселелерин чечүүдөгү туура тандоо, качан жана канча балалуу болуу керек, каалап күткөн баланын төрөлүшү жана каалабаган кош бойлуулуктун алдын алуу, төрөттөрдүн ортосундагы аралыкты 3 жылдан кем эмес сактоо, кош бойлуулук жана төрөт менен байланышкан коркунучка бөгөт коюу, контрацепциянын артык көргөн ыкмаларын колдонуу, жугуштуу илдеттердин алдын алуу. Үй бүлөнү пландаштырууда жарандардын саламаттыгы башкорунда. Кыргызстандын калкы жаш болгону менен тилекке каршы эркектердин көбүнүн саламаттыгын начар экенин дарыгерлер айтышат. Эркектердин калкын изилдөө өздөрүн орусча айтканда обращаемость деп койгондо, тукумсуздук боюнча же жугуштуу оорулар боюнча караганда биздин жаш балдар абдан көп жугуштуу оору менен ооруйт экен. Аны аныктай электе эле ушул көрүнүп турат, абдан көп жугуштуу. Бул албетте сексуалдык журум-турумга байланыштуу болуп, ошон үчүн дагы бир кеңеш айтышыбыз керек. Баардык маалымат аркылуу сексуалдык журум-турумду оңдобосок, жугуштуу оорулар абдан жаман таасирлерге алып келет. Ошонун ичинде эле жана тукумсуздук. Саны боюнча деле даже болгон күнү дагы сапаты начар болуп, кийин турмуш курганда, үй бүлө курганда канчасы келип ошол алсыздык болгондуктан, тукумдук клеткалардын алсыздыгы же начарлыгы болгондуктан, бар болгону менен начар болгондуктан кийин үй бүлө бузулуп атат, үй бүлө курулбай атат. Ошон үчүн дагы бизден алдын алуу иштеринин бири бул албетте ошол сексуалдык журум-турумду оңдоо. Жаштар саясатын ишке ашыруу боюнча өзүнүн концепциябыз бар 2030-жылга чейин. Мына ошол концепциянын ишке ашыруу максатында биз аны баягы блокторго бөлүп отуруп, биз 9 блокко бөлүп алдык. Мына ошол блоктун ушул бирден бир маанилүү бөлүгү болуп туруп, бул жаш үй бүлөлөр боюнча, жаш үй бүлөлөр чөйрөсү боюнча биз жумушту алып баруу максатын койдук да. Мындай фундаментинен баштап бир системдүү жумуштарды жүргүзсөк деген бир максаттарды коюп, азыр иш алып барып жатабыз. Кыргызстанда балдардын төрөлүшү, аборт көрсөткүчү, энелердин өлүмү, алардын себебине статистика мониторинг жасалат. Бирок көйгөй айтылганы менен калктын тукум улоочу саламаттыгынын учурдагы так абалы 5, 10 же 15 жылдан кийин кандай болооруна божомол жасаган анализ жүргүзүлө элек. Ар жыл сайынкы көрсөтүлгөн статистикалар, жылына 2 рет төрөө сыяктуу учурлар, төрөткө чейин же төрөттөн кийинки энелердин ден соолугунун абалы, балдардын саламаттыгы чоң көйгөй экенин жана аны кечиктирбестен көңүл буруу керектигин айгинелеп турат. Бурулай Сурманкулова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.